Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü veliyhi ve salatu ala nebiyyihi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, bugünkü cuma günü barınızga mübarek bolsun. Allah Taala Kur'an'da Cuma degen sure var. Oşol surenin 10. ayatında mınday deptir. Estağfirullah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kaçan namaz ayaktasa cervetine tarağıla. Jana Allah'tın rızkı faziletini izdegile. Ananda Allah'tı görük istegile. Mümkün iyilikке jete ersiңер. Құдай Таала дагы мындай деп айтат Бакара сүрөсүндө, Estağfirullah, "Лайса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум." Адал кесип же соода менен Роббиңерден фазилет үмүт кылууңарда күнөө жок. Биз бүгүнкү сиздер менен болгон маягибизди мына ушул табаррукан кылып Кур'ан аяттары менен баштадык. Аңдаган болсоңуздар, бүгүнкү сиздер менен барлаша турган темабыз соода сатык маселеси боюнча. Бүгүн көпчүлүк адамдар муктаж болуп аткан маселелер бар. Мисалы үчүн мудараба, мурабаха, истишна жана башка ушундай терминдер менен аталган сооданын түрлөрү бар. Кудайым насип кылса, намазга чейин ар бирине аз-аздан токтолуп кетмекчибиз. Негизи эле адам баласы бул дүйнөгө жаралып келгенден кийин бул дүйнө жашоодо тиричилик кылуу үчүн жана бизче айткандай үй бүлөнүн орозгер терметүү үчүн бир кесипти кармануусу, тагыраак айтканда адалдан кесип кармануусу шарт. Адал кесипти карманып, анан бала чакасын багып, бирөөнүн колун карабаш керек. Ар ким өз арабасын өзү тартсын дегендей. Намаз окуу канчалык фарз болсо, орозо кармоо кандай фарз боло турган болсо, адамдын кесип кармануусу дагы ошончолук эле фарз. Кесип дегенде биздин эл көбүрөөк мал чарбачылыгы менен, анан дыйканчылык менен алек болобуз. Бирок булардын пайдасына, түшүмүнө жетишүү үчүн убакыт бир аз созулат. Мисалы, дыйканчылык кылам десеңиз, эрте жазда эгин эгесизден анын түшүмүн кечкизде көрөсүз. Ал эми мал менен алектене турган болсоңуз, анын төлүн алыш үчүн дагы, көбөйүш үчүн дагы бир жыл керек болот. Эми көбүрөөк адамдар талпынып аткан, тезирээк пайда көрөйүн, тезирээк байып кетейин деген кесиптин түрү бул соода болот. Себеби соодада бир нерсени бул жерде 10 сомго алып, тияка апарып эле 20 сомго сатсаңыз, тез эле бир күндө эле, болсо бир канча саат эле пайдасын көрүп калыш ыктымалыңыз да бар. Эми мусулман адам дайыма бири-бирине жардамдашып, бири-бирине көмөктөшүп жашаш керек. Андыктан сооданын түрлөрүн, анын адал жолдорун ахли илим, молдокелер түшүндүрүп берет. Тагыраак айтканда, соода менен алек болгон адам ошонун жол жоругун, эрежелерин молдолордон, аалымдардан сурап алганы максат кылайык. Бүгүн айтпаса да биздин элдин көбү, биздин жаштардын көбү баш оту менен соодага кирип кеткен. Карасаңыз, ал жерде Кудай көрсөтпөсүн көп эле мындай бир өкүнүчтүү нерселер бар. Бирин-бири алдамай, арам адалды ажыратмай, жок. Эптеп эле ушул келген кардарды алдап көзүн боеп, жанагы товарын сатып эле пайда көрсө болду. Китептерде кээ бир сөз бар. Базардын начар жер экендиги жөнүндө.
Bir hadiste gelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'den surap kaldı deydi. Jerlerden en jakşısı kaysı, jana jamanı kaysı dep. Hazreti Cebrail bunun joğun bilbey kalıp men Kudaydan surayınca ansa kaytıp beremin dep. Anan surağından kim intip aytты. Jerlerden en jakşısı bul meçitler, al endi jerlerden en jamanı bul bazarlar dep aytkan. Kebir kitepтерде bazarga şeytan tuğusun tigi bolat deydi. Oşon üçün musulman adam Kudayga, Peygamberga, ahiret gününe iman keltirgen adam öte sak boluş gerek. Erecilerdi андай biliş gerek. Аны менен нан жеп атат. Өзү жесе деле мейли, аны менен бүтүн үй бүлөсүгө алып келип нан жетирип атат. Бүтүн элдин баарын, бүтүн үй бүлөсүнүн алкымын бузбасын. Ошону менен элге той берет. Канча элдин алкымын бузат жана башка. Китептерде ошон үчүн айтат, аалым адам соодага кирбесин дейт. Аалым кирип атат деп, авамын нас элдин баары кирет дейт. Туура аалым адам тиги сооданын эрежесин билет. Башка кылат, бирок берки илимсиз карапайым калк көп нерсени билбейт. Аалым адам соодана кылганда адашып бир катага жол коюп койсо, карапайым калк аны көрүп, ушуну кылса боло берет экен деп атайлап жанагы кадамга барат. Андыктан соода өтө назик маселе. Ошондуктан мунун жол жолорун үйрөнүп алышыбыз şart. Бүгүнкү күндө кээ-бир терминдер менен тааныш жоолосом кулагыңыздар чалып калган болушу мүмкүн. Мудараба, мурабаха деген сооданын бир түрлөрү бар. Ал эмес ошол сооданын түрлөрүн бүгүнкү күндө банктар да амалга ашырып атат. Ошол банктарда шарият терезелери ачылып, İslam prinsipleri менен дагы практикалар иштер жүргүзүлүп атат. Мына ушулар жөнүндө да сиздерге түшүнүк бере кетүү, балким сиздердин адал жол менен кесип алууңузга, же болбосо ушундай сизде бир шижаат, шаук, кызыгуу бар, бирок кайсы бир нерсе сиздин жолуңузду тосуп турат. Ошондуктан биз бүгүн баяндамабызды жасайлык, балким сиздин көптөгөн суроолоруңузга жооп аларсыз, балким ошол сиздердин алдыңыздарда тосук болуп турган нерсеге жол табылып, ачылып калар. Анан сиз ошол адал жол менен барып, бардар жашоодо, жакшы жашоо турмушуңузга алып келүүгө себеп болуп калар. Мудараба деген сөз жанагы шарият термини менен айтканда акча бир тараптан болуп, амал экинчи тараптан болот. Тагыраак айтканда, эшмат менен ташмат келишим кылат, анан эшмат акчасын берет, ташмат ошол акчаны алып бизнес кылат, соода кылат. Эми бул нерсе элдин ичинде бар. Бирөөдө акча бар, аны иштетиштин жолун билбейт. İşte albayt. Je bolbosо бирөөндө тажриба бар, опыт бар. Ушу бир нерселерди эле жасап берейин дейт, бирок анда акчасы жок. Ошондой болгондо экөөнүн тең максат ишке ашыш үчүн шарият мына ушундай нерселерди бизге негиздеп берип атат. Демек, эшмат акча берсе, ташмат амал кыла турган болсо, шарият термини менен ошол акча берген эшматты Роббул мал дейт. Ал эми амал кылып, ага соода жүргүзүп, бизнес кыла турган адамды шарият тили менен мударип деп айтылат. Ошол ишин жүргүзөт. Бул шариятта дурус. Эми анын шарттары кандай? Ошол акчаны берип атканда маселе жүргүзүлгөн соодадан түшкөн пайданы гана бөлүп алышат. Мисалы үчүн жана сөзүбүздү башында айтканда, эшмат ташматка 100 000 сом берди. Ташмат 100 000 сомду көтөрүп кетти, бир товарды алды, анан ал жерге барып сатты, андай кылды, ошентип жүрүп, бир айда, мисалы үчүн бир айда 100 000ден 10 000 сом пайда көрдү. 100 000 сом тана акчадан сырткары.
Emi mudarabada oşol 10.000 somdu berki akçanın eğisi menen biznes жүрgüzgön adam bölüp alış gerek. Anagan dip böyle teң bölüş gerek mi dese, yok. Kalaganda ekönün gelişimi menen kalasa teң bölüp alsın 50'ge 50 kılıp. Kalasa 60-40, kalasa 70-30 al ekönün gelişimine baylanıştı. Demek paydanın emesin bölüp alışat. Akça berip atkan adam özüne bir summanı belgilep koysa bolbaydı. Misal üçün 100.000 berdiragın taşmatka verip işlete verdiler, biroq maga ayına 5.000 som berip durasın, 6.000 som berip durasın dese bolbaydı bu. Segede düşkön payda al görsetilgen summadan az bolup kalsa da mümkün, köp bolup ketişi de mümkün. Andıktan bir belgili summa şart kılınbaydı. Oşol görülgen paydanı teğince kanday bir emede bölüp alış kana şart kılınat. Emi akçanı bergen tarap köp boluşu da mümkün. Köp adam birigi bir adam akça verse de bolat misalı. 4 adam birigi alıp öte şustri, öte bir çever, tajribalı bir sodagerdi tavuşup har bir oşoğa küçün kolundan gelişin çakçasını berip üçün işletip ber dese, alardağın öz-özünce oşol akçasına qarap, paydasını qarap belgilep muzaraba gelişimin tüssü bolat. Je olsam teskeresince bir el adam köp adamga akça verip koysa, köp adam menen öz-özünce gelişim tüsöt. Je olsam bir el adam akça da verip özü de koşuluşu mümkün. Misal üçün Eşmatqa 100.000 som berdiragın. Emi şu 100.000 somdu ökö öz işletebiz deşiler mümkün. Ökö ölüş işletebiz dep. Anda bol akçanın eğisi katarıdagın özünün ülüşünü alat. İştegen adam katarıdagın bir yakta taşmat menen koşulup özünün ülüşünü alaveret. Bugünkü günde bizdin oşol banklardagın bu sistemalar jolga koyulup atat. Agadagın uçurunda toktalabız. Dagı bir soğudanın türü var. Munda muzarabada ayta turgan nerse, eger paydаны ушинтип bölüp allar, ziyan bolsa kanday bolat? Kede ziyan bolup kalışı ıhtimal. Janagı 100.000'din özü dagın ziyanga uçurap, ıldıylap 70-80'ge, 60.000'ge düşüp kalışı mümkün. Bilip bolbaydı. Bul mudaraba gelişimindeki berilgen akça algan mudariptin kolunda amanat hükümünde bolat. Amanat degeni amanat zayiye ketse, kandaydır bir ziyanga uçurasa, amanatты karmap turgan adam tölep beribeyt degen mani. Demek, eşmattan işletiş üçün 100.000 alıp işletip atkan taşmattın kolunda janagı 100.000 somga ziyan jete turgan bolsa, taşmat tölebeyt anı. Berki eşmat ne kılış gerek? Kayra oşonu toluktap 100.000 kılıp koyuş gerek. Yok eğer al akçaga rasul mal dep aytılat şariat termini menen jetken ziyan oşol taşmattın şalakılığından bolsa, düzdön düz özsüz sebep bola turgan bolsa, kaydigerliginden bola turgan bolsa, anda taşmat ziyanı tölep beriş gerek. Anın tiyešesi yok sebepler menen akçaga ziyan jete turgan bolsa, anda akçanın eğisi kayra tolukta 100.000'ge kılıp turup, berki adam mehnetine kүйüp kala beret. Ekönün ziyan oşo bolat. Ziyan da teң bölünüşet degeni şol. Al eми мындай салттуу традиционный банктарды карасаңыз андай эмес. Кредитке акчаны берет дагы, ал пайда көрөсүңбү, зыян көрөсүңбү, берки берген тарап алар эч качан зыян көрбөйт да. Мударабанын айырмасы мына ушунда пайданы да, зыянды да бөлүшөт дегендиги ушудан келип чыгат. Mında mudarabada mutlak, mukayyat degen özünçe ereceleri de var. Berip atkan adam, akçanı berip atkan adam, mudaripke işlete turgan adamga şart koyuşu da mümkün, koybaşı da mümkün. Ya kalaganın işletmeyli. Ne tavar alıp satsan meyli. Biroq şariatta mal degen şariat eme oluş gerek al. Şariat anı mal, tavar dep etibarga algan buyum boluş gerek. Arak alıp satıp işlete ver, çoşka alıp satıp işlete ver degen bolbaydı. Ani men sıtkar bugünkü bizdin yaşap atkan mamlaketimizdeki mizamlara ters gelmеш gerek. Naşa alıp sata veremin, kural alıp sata verem degen nesele bolbaydı. Adam soğudası, organ soğudası degenler bunda bolbaş gerek. Mizamga da şariatga ters kelbey turgan işti kalaganыңды kıla ver dep mutlak kılıp koyganda bolat.
Жоғылсам шарт қойет, мынау түрде ғана сода қыласын. Қоғын таруыз ғана алып сатасын, мен үшіні білем деші мүмкін. Жоғылсам чектеп қойет, оштан шықпайсын деп. Жоғылсам ош менен Бишкекте ғана қыласын деші мүмкін. Ушундай чектеулер болса, андан өзүнүн эрежелери менен кылса болот. Дагы бир түрү мурабаха. Мурабахада бирөө бар чында эле. Бир ишти кылайын дейт, колунда каражаты жок. Анан бирөөгө барып, ошол нерсени мага мен сатып алгым келет атат. Бирок аны сатып алайын десем, колумда каражат жок деп жардам сурайт. Анан берки адам ошол айтып аткан адамдын товарын сатып алып, өзүнүн мүлкүгө өткөрүп туруп, кайра буга үстөк коюп туруп сатат. Анан сатканда рассрочка менен сатат. Жана рассрочка деп атпайбызбы? Ошо шариатта өзү мурабаха деп аталыш керек. Орусча рассрочка болуп кетти ошол. Ошо рассрочканын шар'ий жолу, туура жолун айтып бермекчибиз сиздерге. Бирөө бизнес план менен барат, бирөөгө үй керек, бирөөгө машина керек, бирөөгө станок керек. Барып бир жери алымдар кебирлер мынтип айтат, мага шуну сатып алып бериң десе да болбойт дейт. Эмне кылыш керек анда десе, сиз алайын деп менде акча жок. Сиз ушуну өзүңүз сатып алыңыз, кийин мен сизден насыяга сатып алайын деш керек. Ушунда туура болот дегендер да бар. Мисалы үчүн биз эми көпчүлүк адамдар ушуну адат кылып алышып атат. Автомобиль алышып атат да, ошол менен таксовать этишип атат. Барып, мен ушу шаарда таксичилик кылайын дедим эле. Бала чака багыш керек. Орозгер терметиш керек. Бирок машина алайынсам акчам жок. Базарга барып карасам, машинелердин баасы $15,000 экен. Андай акчам жок менин. Сиз ошол базардан Toyota Camry деген машинени 15.000ге сатып алың. Кийин мен сизден ошол машинени $20,000 насыяга алайын. Анан ошол $20,000 мага эмеге бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк бериң деп келишим түзөт. Мына ушуну мурабаха деп коет. Анан бул адам шариатта шарты ошол машинени барып сатып алыш керек. Өзүнүн мүлкүнө өтүш керек. Андан кийин буга экөө ортодо туруп келишим түзүп, кайра буга $20,000ге сатыш керек. 15.000 сатып алган болсо. Берги $5,000 буга пайда болуп атат. Ал өзүнүн чыгымдарын, башка нерселерин эсептеп туруп, анан өзүнүн көрө турган пайдасын коюп туруп, сата берет өзү. Негизинде шариатта алган товардын үстүнө канча коюш керек деген маселе жок өзү. Мисалы үчүн 10 сомго алган нерсеңизди 20 сомго деле сата бересиз, бирок бир немеси эл көтөрсө болду. Атайын көрсөтүлгөн проценти жок. Кээ бир түшүнмөгөндөр алган товарынын үстүнө 10%дан ашык коюп болбойт экен шариатта болот. Андай эмес, шариатта андай жок. Бирок адеп жүзөсүнөн, инсаптуулук жүзөсүнөн алымдардын осуяты бар. Алынган товардын үстүнө коюлган үстөк анын 3/1 ашпаганы жакшы деп айтышат. 100 сомго алган нерсеңиздин үстүнө 30 сом гана койсоңуз, ушул жакшы адептүүлүккө жатат. Сизге да пайда болот, кардарга да зыян болбойт иншалла деген бул осуят, мажбурият эмес. Демек ошентип туурабы? Же болбосо бажы төлөмдөрүнүн кымбаттап же өзгөрүп кетүүсү бар, салыктардын көтөрүлүп кетүү себептери болот, же жаңыдан салыктар киргизилген болушу мүмкүн. Жана башка ушундай эсептер менен ал эмне кылып атат? Ошондой рисктерди моюнга алып, берип атат 5 жыл менен. Качан ошол ортодо келишим түзүлдүбү, түзүлгөндөн кийин убакыт деген маселе жоюлуп кетет. 5 жылга срок менен 20.000 автомобилди алгандан кийин келишимге колду коюп бүткөндөн кийин болду. Убакыт маселеси жоголот. Ал эмне дегени? Эгер ошол убакыттан эрте төлөп койсоң деле баары бир сумма өзгөрбөйт, убакыттан кечиктирип төлөсөң деле сумма өзгөрбөйт дегени. $20,000 алдыкпы машинаны? 5 жыл срок берилдиби? 2 жылда төлөп койсоң деле ошол 20.000, 3 жылда төлөп койсоң деле 20.000, 5 жылда төлөсөң деле 20.000, 6 жыл, 7 жылда төлөсөң деле 20.000. Ашпайт ал. Болду, өзгөрбөйт ал. Өзгөрсө болбойт ал, өзгөрсө риба болуп калат.
А тиги берген адам анан келишилген убакыттан кечигип калса зыян көрүп атпайбы? Анда кандай болот? Туура мунун да эсебин алыш керек. Андай кылып болсак бизде жанагы эмне бар? Иман болгону менен кээде инсапсыздык да кылып коебуз да. Атайлап кечиктирип жүргөндөр болот. Башка болот. Мына ушундай мудараба, мурабаха соодалары өтө бир мындай бир жалпылашкан мамлекеттер бар. Жалпылашып, ошонун адамдардын көбүрөөгү ошол менен алек болуп жүргөн өлкөлөр бардан, а жерде ушундай болгон учурда, жанагы кардар белгиленген мөөнөттөн кечиктирип сала турган болсо, ошол кишини жанагындай чорный эмеге киргизип салаттан эч кайсы банк акча бербей коет ага. Ал мындан кийин алдыга ушундай бөгөт коюлат, соода кыла албайт да. А бирок бизде андай эмес. Бизде андай көрүнүш жок. Бизде эмне кылынат десе, бүгүнкү күндө ошол бизде ошол шарият терезеси менен иштеп аткан мурабаха жөнүндө берип аткандарда, эгер кардар мына ушундай шалаакылыкка бара турган болсо, көрсөтүлгөн мөөнөттөн төлөмдөрдү кечиктире турган болсо, анда штраф колдонулат. Анан дароо деле i'tiraz болушу мүмкүн, наразы. Штраф менен проценттин неме айырмасы бар? Тиги деле процент алып атпайбы кечиктирген үчүн пени алып атат. Пени деген өзү штраф дегени да. А сен деле штраф алып атасың го десе, айырмасын түшүнүп алыңыздар. Тиги традиционный банктар ошол пенияны алгандан кийин аны өзү жей берет. А мына мурабаха менен бергенде шалаакылык кылып убактынан кечиктирип төлөбөгөндүгүң үчүн келишимге штраф жазылат. Ошол штрафты алгандан кийин ошол баягы товарды берген тарап бир тиын жешке акысы жок ошодон. Аны жалаң кайрымдуулукка иштетет. Банк өзүнүн пайдасына, коммуналдык услугасына, салыктарды төлөөгө, жана башка чыгымдарын жабууга иштетүүгө акысы жок. Болгону жанагы кардарды шалаакылыкка барбастык үчүн көрүлгөн чара бул. Муну кылбаса биздин адамдардын жанагы ыйманы, инсабы анчалык ага жооп бербей дегендиги катталып атат да. Ошондуктан мына ушул штраф маселеси кабыл алынган. Мен түшүндүрө алдым окшойт сиздерди. Демек, бүгүнкү күндө ошол соодага кызыккандар, 1 сомду 2 сом кылам деген, тыйынды тыйынга уруп, адал жол менен табам дегендер, банктарга барып ошол жанагы ислам терезеси бар, ислам принциптерин иштеген жанагындай филиалы болсо, ошол жерге кайрылып, ал жерде шариат кеңесинде кайсыл аалымдар отурганын да билип кабар табып, азыр интернетке кирсеңиздер бардык маалымат бар. Барсаңыздар буга шариат толук жооп берет. Себеби мен өзүм айттым, бир банкта ошондой шариат кеңешинин мүчөсүмүн, андагы келишимдерди, андагы жоболордун бардыгын икир-чикирине чейин көзөмөлдөп турабыз. Эгер туура эмес болсо, мына туура эмес деп дароо айтабыз. Алар да бир нерсеге, бир жаңылык киргизүүдө же башка кылууда же башка бир түрүн киргизүүдө сөзсүз биз менен кеңешмейин, эч жака кадам таштабайт. Башка банктар деле ошондой. Демек, мурабаха дегенде мына ушуну түшүндүк. Жанагы рассрочка деген дагы ошондой. Азыр кээ бир рассрочкаларда жанагындай үйлөрдү алып берип атпайбы? Алардын шариатка туура келмеген жери жанагы алган рассрочкага сатып аткан үйүн ортодо турган адам албайт да. Ошол курулуш фирмасы деп коебуз, ошону менен сүйлөштүрүп, ошол ортомчу болуп алат дагы. А буякта өзүнүн пайызын жей берет. Анан экинчиден жанагы алган адамдын атына өткөрүп бербейт. Мурабахада толук кардардын мүлкүнө өтүш шарт. Мисалы үчүн жана Toyotаны $15,000 бул молдоке базардан алып берди дагы, өзү алды, сатып алды акчасын берип. Анан мага сатканда 20,000 сатып атпайбы насыяга. Ошондо толук жанагы автомобиль менин атыма өтүш керек, тех паспорттары менен. Менин атымда болуш керек. Шариаттын шарты ушундай. А тиги үйлөрдү берип атканда ошондой болбой атат го. Анын атында болбой атат да. Ошо рассрочкага берген тараптын атында туруп атат. А бирок мен эртең дамланы алдап келип машина минип качып кетсем эмне болот, өзүм же сатып берсем эмне болот десе, бир шарты ошол мага берген машиненин өзүн залогко коюп коюшу мүмкүн. Залог койгондан өзүнүн дагы маселеси кетет. Демек, мурабаха, мудараба жолдору менен мына ушундай адал жол менен кечип кылса болот. Ошол банктардын да мудараба иштери эми жолго коюлган атат. Мударабада кандай болот десе,
Anda kardarlar banka akça veredi. Anam bank anın akçasını işletip dağın paydasını bank menen kardar ökö bölüşet. Bank adamlardan mudaraba edip akça alıp anam presentke verip anam present körgen presentin bölü olası yok. Daga orada yazılat. Siz köp akçanız var, anı işletin için banka gana işinespi. Abar banka berestan al bank eme oşol murabahacı oşol şariat ruhsat bergen joldurga gana işletet. Anakin oşonun paydasını ökönüzler bölüşesizler. Demek bugün günde oşol mamleketlik banklar olsa bulardın gepildigi var. Bizde hazır jeke adamlarda görök, orusça aytkanda aferistler köpüp ketti. Mizamdıra, şariattıra uruyun oğanlar var. Başında görsen periştereye görünöt. Analla görsen bir gün tappay kalasın. Uşunday bir kakşap jürgönдөр öte köp. Andıktan, mına uşunday nerselerge, risklerge barbastık üçün birinciden adal, ikinciden oşol paydalı bolus üçün oşol alımlar menen akıldaşıp durup, oşol kepilligi var mamleketlik banklar menen. Oşonday şariat prinsibine, İslam prinsibine bolgon joldorda mudaraba, murabaha joldoru menen soda satık kılsanızlar tolu ruhsat. Kudayım barımızın kesiyüzge, soğudağızga adaldan berekesin versin. Aramdın gereği yok. Biröğün aksın gereği yok. Ilayım adaldan berekesin versin. Tuğra yoldan adaştırvasın. Alkımımızdı buzbasın. Alkımımız daim taza olup dualarımız, ibadatlarımız kabul bulaversin. Amin. Allahu Ekber.